Бөлмө гүлдөрү өзүнүн кооздугу менен көңүлдү көтөрүп, абаны тазартып, терс энергиялардан арылта турган касиетке ээ. Бул айтылган кепти Гүлмира Абдрахманова 25 жылдык тажрыйбасына таянып айтууда. Эже алгач гүлдөрдү кооздук үчүн өстүрсө, учурда гүл өстүрүү жашоосуна айланган. Канчалык гүл турса, ошончолук таза воздух. Мисалы бирөө грипп болуп ооруп келсе, бул бири-бирибизге жугуздурбай, ошо чаң аркылуу булар жеп турушат дагы, үйдүн ичиндеги ошол вирус жок болот да. Гүлдөр менен уктап турган каарманыбыз күнөсканасындагы гүлдөрүнөн саат сайын кабар алып, алар менен сүйлөшүп турат. Конокко кетип, кеч келсе да, сөзсүз гүлдөрүн аралап, баарын көз алдынан өткөрүп чыгууну адатына айланткан. Айтымында арасында өспөй, багуудан жылышы болбой, өнөрүн көрсөткөн гүлдөр да жок эмес. Ошондуктан кээ бирлерин баласындай эле урушуп, бирин мактап, кам көрүүгө туура келет. Бул антуриумду кээ бирөө мужской женский деп народе деп коет, биздин адамдар элде ушундай эме жүрүп атат да, женский мужской деп. Чындап келгенде булардын литературный названиясы антуриум, женскийдики спатифилиум болот. Көп гүлдөрдүн катарында жубайлардын мамилесинин жакшыртуусуна таасирин тийгизе алган антуриум гүлү бар. Жылуу жана жарык бөлмөдө жакшы өсөт. Бирок түз күндүн нуру тийген жерге коюуга болбойт. Антуриум от гүлү деп эсептелинет. Женское счастье деген бул топ-топ болуп, аябай апапак болуп гүлдөй берет. Бул биринин астынан бири чыгып эле. Муну деле ошо тамырлатып көчүрсө болот. Мужское счастьенин түрлөрү көп. Анан бунун где-то эң эле аз дегенде 25 түрү бар. Муну женское счастье аябай жыты буркурап турат. Мунун жыты бар. Мына мужское счастьенин түрлөрү көп да. Анан бул кайраттуу болгон үчүн дагы мужское счастье деп неметип коюшкан да. Бунун жалбырагы да кайраттуу. Бунун жалбырагы аябай эле жука болот. Жукарак болот да. Бунуку калың болот. Бул жеген микробту, мисалы бул жей албайт, бул жеген микробту бул жей албайт. Бул өсүмдүктүн өсүү мезгили күз жана жаз айлары. Көп суу карбоо керек. Демек сууну көп талап кылбаган гүлдөрдүн катарын толуктайт. Мунун немесин айта турган болсок, көбөйтүүсүн айта турган болсок, менде мисалы бир гүл боло турган болсо, бул аябай түптөп көбөйөт. Мисалы балдары чыгат түйүнөн, утур балдарын алып бөлөмүн дагы тамыр аркылуу, тамырлаган аркылуу гана бөлүнөт да бул. Кээ бирөөлөр бар сабак аркылуу эметиле, жанагы мурдакы эмесинде тартканда мандарин түрү деле го, ал сабак аркылуу көбөйтүлөт. Бул астынан өзү балалайт дагы, тамыры менен болот дагы, ал балалаган тамыры менен кошо бөлүп алыш керек болот. Бир гүлдөгөндө 6 айга чейин гүлдөйт. Жарым жыл гүлдөйт да. Ушунун гүлүнө кызыккандар бар, ошон үчүн гүлүн түрлөрүн көбөйтүш үчүн дагы муну өстүрүшөт. Баары бирдей жерде турган менен биринин түбү бат кургаса, кээ бири көпкө чейин нымдашып тура берет. Демек, бат кургагандары сууну көп ичет. Нымдашып турса, тескерисинче кайра-кайра суу куя берүүгө болбойт. Түбү кургаганда гана суу куюу зарыл. Эрте менен түшкө чейинки моментте куюлат, чачыратып түйүнү да куюлат, кечке чейин торсуп калыш керек. Гүлзар араладың, жүрөгүмөн сүйүп караганым сенсиң, самаганым сенсиң, аяганым сенсиң.